Birinci variantı eğer bazarda özünüz kurabız desеңiздер, biz sizlerge yer bereli. Oşu yerde 3,5-4 hektar yer var. Kalaganda kılıp bazar kurup alınlar. Topu batırap oluşuna gerek, men surup koyup, batırap koyuş gerek. Bu birinci variant. İkinci variantı, eğer oşu yerde konteynerlerde bardığın oşuda turganda köçüp alam deseňer, men transportovka jardam berem. Apar konteyner tatmaga, iki taş koyuyorsunlar o konteynerlerde, 3 taş koyuyorsunlar akkuratno, barıp uçpay, talaşpay. Biz arxitekturni planlarını çizip beremiz. Konteynerlerde konteynerlerin ermeni koşsunlar. Üçüncü variantı, eğer aranızlardan kurtoylarınızlar çıksa, özüngör koysa bol, özüngör akça çoğuldup, özüngör koysunlar bol. Oşul 3 variantı net variant ettik. Ош шаарындагы борбордук базардарды сыртка чыгаруу иш аракеттери мэрия тарабынан жүргүзүлүп жатат. Анын ичинде шаардын ортосундагы Келечек базары дагы бар. Буга чейин Келечек базарын көчүрүү боюнча 1 жыл мурда шаардык мэрия бул базардын ээлерине жер ажыратып берген, бүт базарды көчүрүп чыккыла деп. Бирок базар куруп, ал жака көчүрүп барган эмес. Ал эми учурда мына Вешой рынок көчтү, борбордук муниципалдык базар көчтү. 27 июлда астыңғы шоколад базар жана Бексултан базарын көчүрүү пландалып атат, аларга эскертүү берилип өткөн. Ал эми буга чейин айтып өткөндөй Келечек базарына 2 жолу жер ажыратылып берилди. Кийинкиси мына 3,5 гектар жер ажыратып берилип, ал жерге контейнерлериңерди алып барып, ошол жерге куруп, базарды кылып иштеткиле деп 3,5 гектар жерди дагы пайдаланып, булар көчүп барган эмес. Азыркы тапта ал жерде базар иштеп атат. Керек болсо бул жердеги Келечектеги контейнерлердин баарын ошол жака бекер жеткизип тизип берели деген да шарт болгон. Андан сырткары инвесторлор тарабынан курулган дагы базар бар, борбордук базардын жанында. Ал жерден ордуктарды алсаңар деген дагы бир катар сунуштар болду. Бирок азырынча базардагылар көчпөйбүз деген бир ойдо турушат. Ал эми шаардык мэрия 31 июлдан баштап Келечек базарын көчүрүүнү ошол борбордук базарга жылдыруу чечимин кабыл алды. Ош шаарынын аймагында, анын ичинде борбордук бөлүктө жайгашкан базарларды жылдыруу боюнча буга чейин чечим кабыл алынган. Ага ылайык Акбура дарыясынын оң тарабындагы жээктеги борбордук эски муниципалдык базар толук жаңы базарга көчүрүлүп кетти. Ал эми Акбура дарыясынын сол тарабында бул жакта Бексултан жана шоколад базары бар. Буларга дагы шаардын сыртына көчүү боюнча эскертүүлөр берилип, маалыматтар кабар толук жеткен. Учурда шоколад базар жана Бексултан базарын көчүрүү иштери ушул жуманын жекшемби күнгө болжолдонуп жатат. 27 июл күнү аталган базардагы бардык соода түйүндөр жана бул жердеги күркөлөр жабылып, жаңы борбордук базарга жылдырылат. Бул жерде өзүңүздөр көрүп байкап тургандай унаа тыгыны дайыма ушундай абалда. Нары бери өткөндө жүргүнчүлөргө дагы ыңгайсыздык, унаа тыгыны жаралып, эч кандай бул жерде бир жөн мындай учур жок. Дайыма ызычуу, санитардык норма жок, шарт жок эч кандай. Мондай эле палаткаларда ар кандай өзүн билемдик менен контейнерлерди, точкаларды коюп алып олтурушат. Ошондуктан аларды жаңы базарга көчөрүү маселеси ушул жекшемби күнү толук чечилет.